Ассаламу алейкум, валейкум ассалам рахматуллахи баракатух. Квантовая психология шариаттын мыйзамдарына туура келеби? Азыр ушундай өзүнчө эле акылдуулар көбөйүп кетти. Квантовая психология дейт, кванттык психология кыргызчасы. Анан суицай дегендер бар. Энергетиктер чыкты, энергия аркылуу сен өзүң кандай болсоң өзүңө жараша ошондой адамдарды тартасың дегендер бар. Дагы кандай жашагың келсе ошондой жаша, Аллах Таала сага ошондой жашоону берет дегендер бар. Мисалы жакшы жашап, жакшы тамак жесең, Алла сен ошол нерсени тартасың дешет. Же дагы кандай? Мисалы нумерология бар. Төрөлгөн жылына, күнүнө жараша, ошо суицайдын бир бөлүгү ошо окшошуп кетет. Ошо адамдын тагдырын эмне максатта жаратылган, максатын жана кулк мүнөзүн сүрөттөп беребиз номерлер аркылуу деген ушундай түрдүү ишенимдер пайда болуп кетти кыргыз элибиздин арасында. Негизи адам баласы бул жашоодо эмнени каалайт? Адам баласы бул жашоодо жүрөгүнүн тынчтыгын, бейпил жашоо, жакшы мамиле, анан мисалы ата энесинин тынчтыгын, өзүнүн жубайларынын ортосундагы ынтымак мамиле, балдарынын денин сак болушу, булардын баары Аллах Таала адамдын каалаган нерсеси. Ал эми бул нерселерге кантип жетүү керек? Аллах Таала көрсөткөн Кур'ан-ы Карим боюнча, пайгамбарыбыздын жолу сүннөт боюнча гана жете алат адам баласы. Андан башка баардык жолдор сөзсүз батылга алып барат. Ошондуктан кванттык психология заманбап бакшылыкта. Кудуреттүү Аллах Тааладан башка күч, энергия бар таасир этүүчү десе, ал капырлык болот. Кудай сактасын, ушундай квантовая психологиядан алыс болуш керек. Ошондой эле суицайлар. Аларды кенен өзүнчө дагы бир күнү баяндайбыз иншалла.